19-бөлүм. Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Теңирдин осуят кылган мыйзамы бул. Исраил уулдарына айт, алар сага кемчиликсиз, майып эмес, моюнтурук салынбаган күрөң кунаажын алып келишсин. Анан аны стандын сыртына алып чыгып, Элазардын көз алдында союшсун. Анан ыйык кызмат кылуучу Элазар анын канына сөөмөйүн малып, жийин чатырынын алдына 7 жолу чачсын. Анан кунаачынды анын көз алдында өрттөрсүн. Терисин да, этин да, канын да, кан жинин да өрттөрсүн. Анан ыйык кызмат кылуучу кедр жыгачын, иссоп жана кочкул кызыл жүндөн жасалган жип алып, күйүп жаткан кунаажындын үстүнө таштасын. Анан ыйык кызмат кылуучу кийимин жана денесин сууга жууп, станга келсин. Ал кечке чейин таза эмес болот. Аны өрттөгөн адам кийимдерин, денесин сууга жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Анан таза адам өрттөлгөн кунаажындын гүлүн чогултуп, стандын сыртындагы таза жерге койсун. Ал Исраил уулдарынын жамааты үчүн, тазартуучу суу үчүн сакталсын. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык. Анан кунаажындын гүлүн чогулткан киши кийимдерин жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Бул Исраил уулдары үчүн жана алар менен жашаган келгиндер үчүн түбөлүк мыйзам болсун. Ким өлгөн кишинин денесине тийсе, ал 7 күн таза эмес болот. Бул суу менен ал өзүн 3-чү жана 7-чү күнү тазаласын. Ошондо таза болот. Эгерде ал 3-чү күнү жана 7-чү күнү тазаланбаса, таза болбойт. Өлгөн кишинин денесине колун тийгизип, бирок өзүн тазалабаган адам Теңирдин ыйык жайын булгаган болот. Ал Исраил элинин арасынан жок кылынсын. Анткени ага тазартуучу суу чачылган эмес. Ал таза эмес, анын таза эместиги өзүндө калды. Мыйзам мындай: эгерде адам чатырда өлсө, анда чатырга киргендин баары жана чатырдагылардын баары 7 күн бою таза эмес болот. Оозу байланбаган жана үстү жабылбаган ачык идиштердин баары таза эмес болот. Талаада кылычтан өлгөн адамга, же өлгөн адамга, же өлгөн адамдын сөөгүнө, же мүрзөсүнө тийген адам 7 күн таза эмес болот. Таза эмес адамды тазалаш үчүн күнөө үчүн өрттөлгөн жанагы курмандыктын гүлүн алып, идишке салып, үстүнө агын суудан куйсун. Анан таза адам иссоптон бир тутам алып, аны сууга малып, чатырга жана чатырдын ичиндеги идиштерге, кишилерге, өлгөн адамдын сөөгүнө, же өлтүрүлгөн адамга, же табытка тийген адамга чачсын. Таза адам таза эмес адамга 3-чү жана 7-чү күнү ошентип чачсын. 7-чү күнү аны тазартсын. Анан ал кийимин, денесин суу менен жуусун. Ал кечинде таза болот. Ким таза эмес болуп туруп өзүн тазартпаса, ал эл ичинен жок кылынсын. Анткени ал Теңирдин ыйык жайын булгады. Ага тазартуучу суу чачылган эмес. Ал таза эмес. Бул алар үчүн түбөлүктүү мыйзам болсун. Тазартуучу суу чачкан адам да кийимин жуусун. Тазартуучу сууга тийген адам кечке чейин таза эмес болот. Таза эмес адам эмнеге тийсе, ошонун баары таза эмес болот. Таза эмес адамга тийген адам да кечке чейин таза эмес болот. 20-бөлүм. Исраил уулдары бүт жамаат 1-айда Син чөлүнө келип Кадешке токтоду. Ошол жерде Мириям каза болуп, ошол жерге коюлду. Жамааттын ичер суусу жок болгондуктан алар Муса менен Аарунга каршы чогулушту. Эл Мусага мындай деп наалыды: "О, биз ошондо эле Теңирдин алдында бир туугандарыбыз өлгөндө эле өлүп калсак эмне? Эмне үчүн силер Теңирдин элин бул чөлгө алып келдиңер? Бул жерде биздин малыбыз менен кошо кырылып калсын дедиңерби? Эмне үчүн силер бизди Мисирден эгин эккенге болбогон, анжир, жүзүм, анар өспөгөн, атүгүл иче турган суусу жок бул жаман жерге алып келдиңер?" Муса менен Аарун элден бөлүнүп, жийин чатырына келип, жүз төмөндөп жыгылышты. Ошондо аларга Кудайдын даңкы келди. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Таякты колуң алып, бүт жамаатты чогултуп, бир тууганың Аарун менен алардын көз алдында аскага айт. Ошондо ал өзүнөн суу чыгарып берет. Ошентип сен аскадан суу чыгарып, жамаатка да, анын малдарына да суу ичиресиң." Муса Теңирдин буйругу боюнча Теңирдин алдындагы таягын алды. Анан Муса менен Аарун элди асканын жанына чогултушту. Ошондо Муса аларга мындай деди: "Кулак салгыла, баш ийбесел, ушул аскадан силерге суу чыгарып берелиби?" Анан Муса колун көтөрүп, таягы менен асканы 2 чапты эле, шаркырап суу агып чыкты. Ошондо жамаат да, алардын малы да суу ичти. Ошондо Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Мага ишенбей, Исраил уулдарынын көз алдында менин ыйыктыгымды көрсөтпөгөндүгүңөр үчүн мен берип жаткан жерге бул элди силер алып кирбейсиңер. Бул Мериба суусу. Бул суунун жанында Исраил уулдары Теңир менен араздашып кеткен. Ошондо Теңир аларга өзүнүн ыйыктыгын көрсөткөн." Муса Кадештен Эдом падышасына мындай деп айттырганы элчилерди жиберди: "Сенин бир тууганың Исраил мындай дейт: Сен биздин башыбызга түшкөн кыйынчылыктардын баарын билесиң.
Биздин ата-бабаларыбыз Мисир жерине көчүп барышкан. Ошондуктан биз ал жерде көп убакыт жашадык. Мисирликтер бизге жана биздин ата-бабаларыбызга жаман мамиле кылышты. Ошондо биз Теңирди чакырдык. Ал үнүбүздү угуп, периштесин жиберип, бизди Мисирден алып чыкты. Азыр биз сенин чек араңда жайгашкан Кадеш деген шаарда турабыз. Бизге сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Биз айдоолор менен жүзүмзарларды аралап өтпөйбүз. Сенин кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Падышанын жолу менен өтөбүз. Сенин чек араңдан өтүп кеткенче оңго да солго да кыйшайбайбыз. Бирок Эдом ага мындай деди: менин жерим аркылуу өтпө, болбосо мен сага каршы кылыч менен чыгам. Ошондо Исраил уулдары ага мындай дешти: биз чоң жол менен өтөбүз. Эгерде сенин кудугуңдан суу ичсек же малыбыз ичсе акысын төлөп беребиз. Жериңди бутубуз менен гана басып өтөбүз. Ал эч нерсеге турбайт. Бирок ал өтпөйсүңөр деди. Анан Эдом Исраилга көп сандаган эли менен күч кубаттуу колу менен каршы чыкты. Ошентип Эдом Исраил элине өз жеринен өткөнгө макул болбой койду. Исраил эли болсо андан четтеп кетти. Исраил уулдары Кадештен чыгышты. Бүт жамаат Ор тоосуна келди. Ор тоосунда Эдом жеринин чек арасында Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Аарун өз элине барып кошулсун. Мериба суусунун жанында менин буйруктарыма баш ийбей койгонуңар үчүн мен Исраил уулдарына берген жерге ал кирбейт. Аарунду уулу Элазар менен кошо Ор тоосуна алып чык. Анан Аарундун кийимин чечип уулу Элазарга кийгиз. Анан Аарун четке чыгып, ошол жерде көз жумсун. Муса Теңир буйругандай кылды. Алар бүт жамааттын көз алдында Ор тоосуна чыгышты. Муса Аарундун кийимин чечип, анын уулу Элазарга кийгизди. Аарун Ор тоосунун чокусунда көз жумду. Муса менен Элазар болсо тоодон түшүп келишти. Аарундун көз жумганын бүт жамаат билди. Бүткүл Исраил эли Аарунду жоктоп 30 күн ыйлады. 21 бөлүм. Түштүк тарапта жашаган Канаан падышасы Аратта Исраил элинин Атаримге барчу жол менен келатканын угуп, аларга каршы согуш ачып, алардан бир нече кишисин туткунга алды. Ошондо Исраил эли Теңирге мындай деп убада берди: эгерде бул элди менин колума салып берсең, анда булардын шаарларын талкалайм. Теңир Исраил элинин үнүн угуп, Канаандыктарды анын колуна салып берди. Исраилдыктар аларды шаарлары менен кошо талкалап жок кылышты. Ошондуктан ал жерди Хорма деп аташты. Эдом жерин айланып өтүш үчүн алар Ор тоосунан Кызыл деңизге карай кеткен жол менен жөнөштү. Жолдо элдин чыдамы кете баштады. Алар Кудайга каршы, Мусага каршы мындай деп наалышты: бизди Мисир жеринен чөлдө өлсүн деп алып чыктыңар беле? Анткени бул жерде нан да, суу да жок. Бул жарыбаган тамак көңүлүбүзгө тийди. Ошондо Теңир элге уулуу жылаандарды жиберди. Алар Исраил уулдарын чагышты. Ошондо алардын бир тобу өлдү. Анан эл Мусага келип мындай деди: биз Теңирге жана сага каршы сүйлөп күнөөгө баттык. Теңирге сыйынчы, ал жылаандарды жоготсун. Ошондо Муса эл үчүн сыйынды. Теңир Мусага мындай деди: жезден жылаан жасап, шыргыйга кадап кой. Жылаан чаккан киши аны бир караса эле тирүү калат. Муса жезден жылаан жасап, шыргыйга кадап койду. Жылаан чаккан киши жез жылаанды карап тирүү калып жатты. Исраил уулдары жолго чыгып, Оботко келип токтошту. Оботтон чыгып, Жей Абаримге келип токтошту. Ал күн чыгышта Мааптын каршысындагы чөлдө жайгашкан. Ал жерден чыгып, Зерет өрөөнүнө келип токтошту. Ал жерден чыгып, Арнон суусунун аморлуктардын чек арасына кирбеген жагындагы чөлгө келип токтошту. Анткени Арнон суусу Маап менен аморлуктардын ортосунда жаткан Мааптын чек арасы болчу. Ошондуктан Теңирдин согуштары китебинде мындай деп айтылган: Кызыл деңиздеги Байып жана Арнон суулары, алардын Шебет арга түшкөн жогорку башаттары Маап менен чектешип турат. Ал жерден Бейирге бет алышты. Теңир Мусага: элиңди чогулт, мен аларга суу берем деп айткан кудук ушул. Ошондо Исраил мындай деп ырдады: тол кудук, ал жөнүндө ырдагыла. Бул төрөлөр жана эл башчылар өздөрүнүн мыйзам таяктары менен казган кудук. Бул чөлдөн чыгып Матанга бет алышты. Матандан Нахалиэлге, Нахалиэлден Бамотко жөнөштү. Бамоттон чыгып Маап жериндеги Пизги тоосунун чокусундагы чөлдү караган айга жөнөштү. Исраил аморлуктардын падышасы Сихонго мындай деп айттырганы элчилерин жиберди: мага сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Эгин талааларың менен жүзүмзарларыңды аралап өтпөйбүз. Кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Жериңден падышанын жолу менен гана өтүп кетебиз. Бирок Сихон Исраил уулдарына өз жери аркылуу өтүүгө уруксаат бербей койду. Ал өзүнүн элин чогултуп, чөлдө Исраил элине каршы чыгып, Жааска чейин келип, Исраил эли менен салгылашты.
Ысрайыл аны кылычы менен кыйратып, Арнондон Жабокко чейинки, анын амондуктардын чегарасына чейинки жерлерин басып алды. Анткени амондуктардын чегарасы бекем болчу. Ошентип Ысрайыл ушул шаарлардын баарын ээлеп алды. Ысрайыл аморлуктардын баардык шаарларында, Кешпондо жана ага караштуу баардык шаарларда жашап турду. Анткени Кешпон аморлуктардын падышасы Сихондун шаары эле. Ал Мааптыктардын мурунку падышасы менен согушуп, анын Арнонго чейинки жеринин баарын тартып алган. Ошондуктан ырчылар мындай деп ырдашат: Кешпонго келгиле, Сихондун шаарын кайрадан кургула, тегерете бекемдегиле. Анткени Кешпондон чыккан от, Сихондун шаарынан чыккан жалын Ар Маапты жана Арнондун бийиктиктерин ээлеп жаткандарды жалмады. Маап, сага кайгы, Кемош эли кыйрадың, уулдарың качып жөнөштү, кыздарың болсо Амор падышасы Сихондун туткуну болуп калышты. Биз аларды жебе менен кыйраттык. Кешпон Дибонго чейин кыйрады. Биз аларды Мейдебен жанындагы Нопахка чейин кыйраттык. Ошентип Ысрайыл аморлуктардын жеринде жашап турду. Муса Жазерди көрүп келүүгө киши жиберди. Анан алар ага караштуу айыл кыштактарды басып алышты. Ал жерлерде жашаган аморлуктарды кууп чыгышты. Анан артка кайрылып, Башанды көздөй жөнөштү. Ошондо Башан падышасы Ок бүт эли менен аларга каршы чыгып, Эдрейдин жанында салгылашты. Ошондо Теңир Мусага: "Сен андан коркпо, анткени мен анын өзүн, бүт элин, бүт жерин сенин колуңа салып берем. Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, муну да так ошондой кыласың" деди. Ошентип Ысрайылдыктар анын өзүн, уулдарын, бүт элин бирин калтырбай кыйратышты. Анын жерлерин ээлеп алышты. 22 бөлүм. Ысрайыл уулдары жолго чыгышып, Жерихонун каршысындагы Иордан суусунун боюна, Маап түздүгүнө келип токтошту. 11 бөлүм. Бузулган аял төрөгөн Гилаттын баласы, Гилаттык Иптах тайманбас адам эле. Аялы да Гилатка эркек балдарды төрөп берди. Аялы төрөгөн балдар эржеткенде Иптахты: "Сен биздин атабыздын үйүндө мураскор эмессиң. Анткени сени бөлөк аял төрөгөн" деп кууп жиберишти. Иптах бир туугандарынан качып барып, Топ деген жерде жашап калды. Иптахтын тегерегине бекерпос кишилер топтолуп, аны ээрчип жүрүшчү. Бир нече убакыттан кийин амондуктар ысрайылдыктарга каршы согуш ачышты. Амондуктар менен ысрайылдыктар согушуп жаткан учурда Гилаттын аксакалдары Топ жеринен Иптахты алып кетиш үчүн келишип, Иптахка: "Бизге келип жол башчы бол, амондуктар менен согушабыз" дешти. Ошондо Иптах Гилаттын аксакалдарына: "Мени жектеп, атамдын үйүнөн кууп жибербедиңер беле? Мага эмнеге келдиңер? Башыңарга кыйынчылык түшкөндө келип калдыңарбы" деди. Гилаттын аксакалдары болсо Иптахка: "Сага келгенибиздин себеби мындай: биз менен барып, амондуктар менен согуш. Бизге Гилаттын баардык тургундарына башчы бол" дешти. Иптах Гилаттын аксакалдарына: "Эгерде амондуктар менен согушуу үчүн кайра барсам, Кудай аларды менин колума салып берсе, мен силерге башчы болуп каламбы" деди. Гилаттын аксакалдары Иптахка: "Теңир күбө, сен айткандай кылабыз" дешти. Ошентип Иптах Гилаттын аксакалдары менен жөнөп кетти. Эл аны өзүнө башкаруучу жана аскер башчы кылып алды. Иптах айтчу сөздөрүнүн баарын Миспада, Теңирдин алдында айтты. Анан Иптах амондуктардын падышасына төмөнкү сөздөрдү айттырыш үчүн элчилерин жөнөттү. "Биздин жерге кол салгыдай, биз сага эмне кылдык?" Амондуктардын падышасы Иптахтын элчилерине: "Ысрайылдыктар Мисирден келе жатканда Арнондон тартып Жабок менен Иорданга чейинки жеримди тартып алышкан. Эми аны мага тынчтык менен кайтарып бер" деди. Ошондо Иптах амондуктардын падышасына экинчи жолу элчилерин жөнөттү. Ага мындай деп айттырды: "Иптах мындай дейт: Мааптыктар менен амондуктардын жерлерин ысрайылдыктар тартып алган эмес. Анткени Ысрайыл Мисирден келе жатканда чөлдөн өтүп Кызыл деңизге, анан Кадешке келген. Ал жерден ысрайылдыктар Эдом падышасына чабарман жөнөтүп, сенин жериңен өтүүгө уруксаат бер деп айттырган. Бирок Эдом падышасы укпай койгон. Мааптыктардын падышасына да чабарман жөнөткөн, ал да макул болгон эмес. Ошондуктан ысрайылдыктар Кадешке токтоп калышкан. Анан ысрайылдыктар чөл менен жүрүп отуруп, Эдомдуктар менен Мааптыктардын жерлерин айланып өтүп, Маап жеринин чыгыш чегарасына келип, стандары менен Арнондун аркы өзүнө жайгашкан. Бирок Мааптыктардын жерине киришкен эмес, анткени Арнон Мааптыктардын чегарасы болчу. Анан Ысрайыл аморлуктар менен Кешпондун падышасы Сихонго элчилерин жөнөтүп, өз жерибизге силердин жериңер аркылуу өтүп кетүүгө уруксаат бергиле деп айттырган. Бирок Сихон Исрайылды өз жеринен өткөрүүгө макулдугун берген эмес. Сихон баардык элин чогултуп, стандарын Жааска жайгаштырып, Исрайыл менен согушкан. Исрайылдыктардын Кудай Теңири Сихонду бүт эли менен Исрайылдыктардын колуна салып берген.
Ысрайылдыктар аларды талкалап салышкан. Ал жерде жашаган аморлуктардын бүт жерин Ысрайыл мурастап алган. Алар ошондой эле Арнондон Жабокко чейинки, чөлдөн Иорданга чейинки аморлуктардын бардык жерин мурастап алышкан. Ысрайылдыктардын Кудай Теңири өз эли Ысрайылдын алдынан аморлуктарды кууп чыгарган. Сен эми Ысрайылдын мурасын алгың келип турабы? Сен өзүңдүн Кудайың Кемош берген жерге ээ эмессиңби? Биз болсо өзүбүздүн Кудай Теңирибиз мураска берген жерге ээбиз. Сен эмне? Мааптыктардын падышасы Сипордун уулу Балактан артыксыңбы? Ал эмне? Ысрайыл менен чатакташты беле же аны менен согушту беле? Ысрайылдын Кешбондо, Ароерде жана аларга караштуу шаарларда, Арнондун боюндагы шаарларда жашаганына 300 жыл болду. Ал жерлерди силер эмне үчүн ошол учурда тартып алган жоксуңар? Мен сенин алдыңда айыптуу эмесмин. Сен мага каршы согуш ачып, жамандык кылып жатасың. Ысрайыл уулдары менен амондуктардын ортосунда соттоочу Теңир азыр өзү сот болсун. Бирок амондуктардын падышасы Иптахтын айттырган сөзүнө кулак салган жок. Иптахтын үстүнө Теңирдин руху түштү. Иптах Гилат менен Менашеден, Гилаттын Миспасынан өтүп амондуктарга жөнөдү. Ошондо Иптах Теңирге мындай деп убада берди: эгерде сен амондуктарды менин колума салып берсең, анда мен амондуктардан тынчтык менен кайтып келе жатканда үйүмдүн дарбазасынан алдыман эмне чыкса, ал сеники болот, Теңир. Аны мен бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалам. Анан Иптах амондуктар менен салгылашканы кетти. Теңир амондуктарды анын колуна салып берди. Иптах аларды талкалады. Ароерден Минитке чейинки жана Абел Керемимге чейинки 20 шаарды катуу талкалады. Амондуктар Ысрайыл уулдарына багынып беришти. Бирок Машаяк келечектеги жакшылыктардын башкы ыйык кызмат кылуучусу катары кол менен жасалбаган, башкача айтканда, бул дүйнөгө таандык болбогон мурункудан чоң жана жакшы чатыр менен келди. Текелердин торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. Эгерде денелери тазаланыш үчүн үстүлөрүнө чачылган текелердин торпоктордун каны жана кунаажындын гүлү булгангандарды ыйыктаган болсо, анда түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Ошондуктан Машаяк жаңы келишимдин арачысы. Ал адамдарды байыркы келишимдин убагында жасаган күнөөлөрүнөн арылтуу үчүн өз жанын өлүмгө кыйды. Ошентип Кудай тарабынан чакырылып алынгандар анын убада кылган түбөлүк мурасына ээ болот. Анткени мурас кагазы бар жерде мурас калтырган адамдын өлгөндүгү аныкталышы керек. Анткени мурас кагазы мурас калтырган адамдын көз өткөндөн кийин гана күчүнө кирет. Анын көзү тирүү турганда мурас кагазынын күчү жок. Ошондуктан биринчи келишим да кансыз бекитилген эмес. Муса бүт Ысрайыл элине Мыйзам китебиндеги бардык осуяттарды жарыялады. Андан кийин курмандыкка чалынган кочкорлор менен торпоктордун канына суудан кошуп, ага кызыл жүндү жана иссопту малып, китепке жана бүт элге чачып, бул кан Теңирдин силер менен түзгөн келишимин беките турган кан деди. Ошондой эле жыйын чатырына Кудайга кызмат кылууда колдонулуучу бардык буюмдарга чачты. Мыйзам боюнча дээрлик бардыгы кан менен тазартылат. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт. Ошентип асмандагынын үлгүсү ушул курмандыктар менен, асмандагынын өзү болсо булардан жакшы курмандыктар менен тазаланышы керек болгон. Анткени Машаяк чыныгы ыйык жайдын үлгүсү боюнча колго жасалган ыйык жайга эмес, азыр биз үчүн Кудай алдында туруу үчүн асмандын өзүнө кирди. Ыйык жайга жыл сайын өзүнүн эмес, курмандыктын каны менен кирген башкы ыйык кызмат кылуучуга окшоп, Ыйса өзүн кайра-кайра курмандыкка алып келиш үчүн кирген эмес. Болбосо ал дүйнө жаратылгандан бери бир нече рет азап чегиши керек болор эле. Бирок ал өзүн курмандыкка берүү менен күнөөнү жок кылуу үчүн кылымдын акырында бир ирет келди. Адам баласы бир ирет өлүп, андан кийин сотко келиши керек. Ошол сыяктуу эле көптөрдүн күнөөлөрүн өз мойнуна алыш үчүн Машаяк өзүн бир ирет курмандыкка берди. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Исага мындай деп жооп берди: Ысрайыл элинин окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам кантип ишенесиңер?
Асманда жашаган, асмандан түшкөн адам уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес. Муса чөлдө жылаанды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Соттун себеби мында: дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. Жаман иштерди жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеш үчүн жарыкка келбейт. Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн жарыкка келет.